Шайыр Касымалиева. Мен актрисамын, өмүргө эркеледим. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайыр Касымалиева өзүнүн социалдык түйүндөгү баракчасына видео жүктөп, жаш эмессиң деп сындагыла, бирок мен актрисамын, туура түшүнгүлө, өмүргө эркеледим деп жазды. Ошондой эле ал өзү сценарийин жазган жаңы кинолору жарыкка ушул аптада чыгаарында кошумчалады. Биринчиси Сүйүүнүн 5 тили 1, экинчи кино Сүйүүнүн 5 тили 2. Үчүнчүсү Кан досум аттуу кыска метраждуу тасмалар чыгат. Сценарист жана режиссер катары иштеген эмгектериме күбө болуңуздар деп билдирди Касымалиева. Булак заман чекит кейжи. Анжелика Кайратова. Шарм Эш-Шейхтин жашоочуларындай болууну чечти. Ырчы Анжелика Кайратова үй бүлөсү менен Египетте эс алууда. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Бүгүн өзүмдү болушунча Шарм Эш-Шейхтин жашоочуларындай сезүүнү чечтим. Rixos Premium Sejet деген эң кымбат мейманканадан бир нече саат мурда чыгып, бедуиндерге бардык деп билдирди Ырчы. Булак заман чекит кейжи. Тиш тууралуу сиз билбеген өтө кызыктуу фактылар. 100% адамдын 2% гипердонция оорусуна чалдыккандыктан ал адамдарда тиштер экинчи катар болуп чыгып, көп тиштүү болуп калат. Мындай учурларда тиш дарыгерине кайрылуу шарт. Шишикте да тиш өсөт. Жыныстык клеткаларда тератома оорусу кездешкенде анын кесепетинен жумурткаларда шишик пайда болот. Мындайда дарыгерлер шишиктен өсүп чыккан тиштерди кездештиришкен. Ал шишикти жана шишиктеги тишти хирургдар гана ала алышат. Японияда кыйшык, орсок тиштер мода. Көпчүлүгүбүзгө тегиз жана ак тиштер сулуулуктун белгисинде сезилет. Японияда тескерисинче, кыйшык, орсок тиштер аябай популярдуулукка ээ эмиш. Ошондуктан көпчүлүк жапон айымдары жаш жана сулуу көрүнүш үчүн тиштерин атайын кыйшайттырышат экен. Тишти жардамы менен көргөн аял. 2000-жылы АКШда жашаган Шерон Торнтон аттуу аял көрбөй калган. Ал аялга операция жасай турган дарыгерлер көздү тиштин жардамы менен көргөзүү жолун сунушташкан. Макул болгон Шерон Торнтондун көзүн алышып, ага жасалма линзаны тагып, сол көзүнүн ордуна тишти коюшкан. Бир күндөн кийин сокур аял жарык дүйнөнү кайра көрүүгө мүмкүнчүлүк алган. Уламыштар боюнча Будданын 40 тиши болгон, ал эми адам атанын 30 тиши болуптур. Дүйнө жүзү боюнча эң кымбат тиш деп Исаак Ньютондун тиши аталып, ал 1816-жылы 3300 АКШ долларына сатылган. Кичинекей жаныбар үлүлүн 25 000 тиши бар экен. Булак барометр чекит кейжи. Атабековдун жаңырын Атамбаевдин арманы дешүүдө. Мен да бай болгом, чоң болгом. Белгилүү ырчы Мирбек Атабеков жаңы ырын көрөрмандарга тартуулады. Аны уккандар Атамбаевдин арманы деген ыры дешүүдө. Бул ырды өз баракчасына бөлүшкөн Медиа Пресс жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Жылдызбек Керимбаев Мирбек Атабеков жаңы ыр чыгарыптыр. Өтө актуалдуу экен, хит болот буйруса. Азамат Мирбек деп жазды. Ырда мен да бай болгом, чоң болгом, чөнтөккө акча жык толгон. Жанымда досторум көп эле күлүп ойногон. Көнүмүш адатымды койбоптурмун, берилген ырыскыма тойбоптурмун. Түөлүк жашай берем дегенсип ойлоптурмун деген сыяктуу саптар кездешет. Булак барометр чекит кейжи. Нурлан Насиптин чаң соргучту жарнамалаганын тамашага салууда. Ырчы Нурлан Насиптин чаң соргучту жарнамалаган видеосу жарыялады. Бул чаң соргучту 1 жыл мурда алганбыз. 1 жылдан бери колдонуп келе жатабыз. Баарыңыздарга сунуштайт элек. Анткени ден соолукка пайдалуу экен деп айтты Нурлан Насип. Көрөрмандары бул постко ар кандай пикирлерин жазып тамашалап жатышат. Эскерте кетсек, шоу-бизнестин таанымал өкүлдөрү өздөрүнүн баракчаларына ар түрдүү жардамаларды тараткан учурлар көп кездешет. Булак барометр чекит кейжи. Министрдин орун басары активист кызды алка жакадан алып кууп чыкты. Улуу Британиянын тышкы иштер министри Марк Фил Greenpeace тобунун активист кызын Лондондун мэринин резиденциясында болуп жаткан банкет маалында жакадан алып кууп чыкты. Бул тууралуу Live кабарлады. Кыз өзүнүн курбулары менен бирге расмий кечки сый тамак берилип жаткан учурда резиденцияга жашыруун кирип барган. Ал климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү керек экенин атка минерлерге айтмакчы болгон. Экологиянын маселелери менен күрөшкөн активист министрдин орун басарынын жанынан өтүп бара жаткан учурда ал аны алка жакадан алып дубалга түртүп жиберген жана желкесинен тартып залдан чыгарып жиберген. Бул чуулгандуу окуядан кийин Филге карата кызматтык иликтөө башталды жана ал кызматынан четтетилди. Ошол эле маалда Британиянын премьер-министри Тереза Мэй орун басардын бул жоргуна олуттуу тынчсызданганын билдирди. Булак барометр чекит кейжи.
Атасынын өлүп бара жатканын видеого тартып элге жарыялаган жигит катуу сынга калды. Филиппиндик блогер Кит Талленс социалдык баракчага атасынын кайтыш болгон учуру тартылган видеону жүктөп, эл журттун сынына кабылды. Бул тууралуу Стан Чекит КЗ кабарлады. Учурда анын бул видеосуну YouTube каналында 5 миллиондон ашык көрүүчү көргөн. Видеонун башында атасынын каза тапканын билбеген блогер үй бүлөсү менен унаада келе жатканын көрүүгө болот. Алар аталар күнүндө кандай сюрприз кылабыз деп талкуулап жатышкан учур көрсөтүлөт. Бир аздан кийин видео үзгүлтүккө учурап, андан соң Талестин апасы унаада бара жаткан атасынын сөөгүн кучактап буркурап ыйлап жаткан жери көрсөтүлгөн. Блогер атасы жүрөк оорусунан кайтыш болгонун көрүүчүлүгү эч нерсе болбогондой кайдыгер кабарлаган. Дүйнөлүк желенин колдонуучулары жигиттин мындай жоругун катуу сынга алып жатышат. Жакын адамдын өлүмүнөн дагы контент жасоо керекпи дешүүдө алар. Булак Барометр Чекит Кейджи. Мирбек Атабеков. Бай болгон аттуу ырдын эч кимге тиешеси жок. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Мирбек Атабековдун жакында жарык көргөн Бай болгон аттуу чыгармасы социалдык тармактагылардын кызуу талкуусунда калган эле. Аталган ырды уккандар кыргыз саясатчыларына жана экс-президент Алмазбек Атамбаевка тиешелүү экен дешкен. Ырчы бул тууралуу Instagram баракчасына жооп жазды. Анда белгисиз бирөөлөр тарабынан чыгарма иштелип бүтө электе коомчулукка тарап кеткенин, ырдын эч бир саясатчыга тиешеси жок экенин билдирди. Булак Барометр